Başla ver. Эми майдын жаркыраган 27-числосунда Кыргыздын таланттуу акын кызы биздин эжебиз Шербет Келдибекова туулган күн экен. Атиң дейбиз, эми маркум болуп кетти. Эми эжекем өзү чоң калибрдеги акын, таланттуу акын Шербет Келдибекова менимче өзүн ушул дараметин поэзияда толук ачып берди деп ойлойм, эсептейм. Анан эми бул киши жөнүндө айтканда дайыма ошол арабанын кошатындай болгон өзүнүн жубайы, өмүрлүк жубайы Алым Токтомушевду дагы кошо айтабыз. Себеби булардын жашоосу, жашоо башаты да, экөөнүн биргелешкен жашоо башаты да кызык. Ошол Алыкем түрмөдө жатканда, абакта жатканда Шербет эжем ошонун адабиятын, Алыкеңдин деңгээлин арзып, жигиттигин арзып, талантына арзып, анан сүйүп махабат, улуу махабаттын жолу менен барып кошулушкан. Бул эми кыргыз журтчулугунда болгондур, бирок өтө сейрек. Дүйнөдө болгондур, сейрек. Ошо эки таланттын ошондой кыйчалыш тагдырларда баш кошкон. Анан кийин өмүрүнүн акыры да ошондой бүттү да. Мына эжем узакка созулган оору менен алып урушуп жүрүп, кыңк этпей көкжалдык мүнөзү менен бир оорусу жөнүндө кеп кылганын уккан жокмун. 4 жолу 5 жолу операция жүрөктөн болуш деген өзү тамаша эмес. Ошондо дагы чыгармачылыгын калеминин колунан түшүрбөй, ай жаркын ырлар жазып кеткен киши, шедеврлар жазган киши өтүп кетти дүйнөдөн. Анан Алыкем мына көз алдыбызда эле ошол жанагы ак куудай болуп эле ошол түгөйүнүн артынан даярданып туруп эле кетип калды. Сопсоо жүрүп эле ушундай болот экен да. Биздин көз алдыбызда, биз күбөбүз ошого. Анан эми аны кандай айтып мөгдөп мүңкүрөсөк деле өттү кетти. Бирок булардын бир ошол жанагы башталышы ошондой жомоктогудай башталган өмүр башаты, анан кийинки трагедия менен бүткөн өмүрү бир артында ак жарык калды да, булардын ак жарык чыгармачылыгы калды. Мына өлбөй турган чыгармачылыгы калды экөөнүн. Эми кыскача айтканда, Шербет эжем жөнүндө айттым мен, ал поэзияда толук ачып берди. Айрыкча мына кийинки Кербен деген ырын окусаң, ошол Шербет эженин Келдибекованын акын катары ошол жыйнагы, керээси, мурасы. Ал көп жыл мен олуялык кылбайм, бирок кыйынмын деген акындардан калышпай окулуп, окурмандын поэзия сүйүүчүнүн колунда жүрөт турган китеп, узакка жүрөт менимче. Анан кийин эми Алым аке болсо адабиятта өтө талант болгон ал киши дагы. Ошо талантын арзып барган тиги киши. Алым аке толук өзүн ачып бере алган жок да. Мен ошого өкүнөм. Алым аке эмне үчүн толук өзүн ачып бере алган жок? Себеби Алым кыргыз журтчулугунун арасында өтө сейрек окумал киши болгон да. Алым окуган бир башка. Ал комбайндай окудум мен да китептин көбүн. Бирок алымча түшүнүп, алымча сиңириш, анан кайра иштеп чыгыштын өзү бул өтө сейрек экенине мен таң калам да. Ушундай эле Салижан Жигитов өзүнүн устатым деп жүрдү киши. Ошондой сейрек окурман кишилер бар да. Анан алар ошол окуп алып, Алыкең өзүнүн чыгармачылыгына кош көңүл экинчи планда мамиле жасап койду да. Ал өзү корккон жок, бирок тиги жакка арбалып, анан өзүнүн чыгармачылыгын ал жөн гана бир талантына жөн гана бир мамиле жасап койгондой туюлат да мага. Ошол үчүн ал өз өмүрү, ушу Алыкең эми бул кишинин Жолдогулар деген кичинекей китеби чыккан деле жарык эткен. Саналуу эле ырлары бар. Андан кийинки жазып жүргөндөрү бар экен, кийин өлгөндөн чыкты. Анан буну кишинин тириликтин айынан көп жылдары мына басма, анан мына газет жеди өмүрүн. Эми аяктан диз калтырды, публистикалары жол бүгүн деген өзүнчө эле эпопея, мына эркиндик, эгемендик жылдарындагы Алымдай азыр журналист жок, таппайсың. Өзү айтканда жак отормосундай күндүз чырак алып бассаң дагы Алым жок эми.
Бирок алым бере турган жанагы саптар, укмуш чоң акын экенин көрсөтүп турган ырлардын саптары бар да Алмакеде. Ошону чачыратып ача албай кетти да. Анан эми ал биринчиден ошо көртүлүк жанагыдай газеттин иши деп көпкө ошого алаксып калды таң көрү. Анын башы колу бош болгондо эмнени жаратмак, укмуштар жаратмак. Анан мыкты котормолору калды, мына карап кой. Укмуш. Эми Алмаке бир дагы мен көп бул кишини мен ушу Тайгулунда ээчидим. Ийин жерлерде жүрдүк. Анан бир жолу өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө өзү мактанып мындай бир кичине мындай каңкуулап да айтканын уккан жокмун да. Дайыма ушу котормолорун айтып суктанып ошого. Айрыкча мына Кузнецовдун мына ырын мага канча окуп бергенин тажаган жок, айтып берди. Күн чак түштө чырак кармап басышат. Өлгөн башка мени көмүп жатышат. Эмнеге дейм, эмнеге жин тийдиби же көзүңөр көрбөлө. Жоо бугам далы таптап жубаткан эч нерсе эмес, текшеребиз тияктан. Ушуну эмне деп которган, анан ушунун ар бир сабын айтып эле бир сонун ыкшыган күлкүсү бар эле, ыкшып эле күлүп калчу. Мен анан кээде күлчүмүн, кээде ыйлагым келчү. Эми азыр ошол Алыкемдин кайран Кузнецовдун ошол мүмкүн ал андан да мыктырлар жаза алган эместир ал кайран акын. Бирок бүгүн да окусаң гана күн чак түштө чырак кармап басышат, өлгөн башка мени көмүп жатышат. Айланайын эми бул образды элестете бер, бул чоң эмне дейт, эми чырак кармап басышып дагы көрүлөр жүрөт го. Анан ушак менен өлтүрүп атат бири-бирин тирүү турган кишилерди. Эмне маани жатат, укмуштай ойлор жатпайбы бул жерде? Анан дейт, андан анын аягында айтып атпайбы? Жоо угам далы таптап жубаткан эч нерсе эмес, текшеребиз тияктан дейт. Андай кишилер тияктан да текшергиси келет экен, көрдүңбү? Акыреттен да текшергиси келет да сени. Эми Алыкем ушундай чутье деп коет, ушундай абдан поэзиянын сөз өнөрүнүн ушундай бир чоң чебери, анан аналитиги, орусча айтканда анан ошол баа берген сынчысы эле да. Шекеңен бир айтып коюңуз. Анан кийин анан эми ошол эки таланттын ошол бир үйдө жашап калгандыгы мен үчүн өтө табышмак да. Булар кантип батышып жүрдү экен деп. Анан үйлөрүнө да барчумун. Эжемдин колунан чай ичтим. Анан эжемдин сабыры, улуу сабырдуу киши эле да. Андай Шербет Келдибековдай момун, такыба, сабыр кишилер өтө сейрек. Ошо менен жанагы албут дүйнөсү сыртынан мойсопут көрүнгөн менен ичинде деңиздердин толкун уруп турган алымды ошо эжекем кармап мындай тизгиндеп жүргөндөй да. Анан өзү өтүп кеткенден артынан тиги да кетти. Эми Шербет эжемдин мен көп ырларын билем, жатка билем. Анан бул кишиники өмүрү болсо мына мыкты сынчылар чыгар, ачып берет. Анан дагы иштей беребиз, дагы кеп кыла беребиз. Мына эле 4 сабын айтайынчы. Мезгил мерес, айлар жылдар топурап, ак тагынга биз далдандык шекилдүү, жалган дүйнө, жалган сүйүү, жалган жар, чындык кайда таппай өттүм кечиргиндей. Ушу 4 сапта бүт баары айтылып турат да. Жалган дүйнө, жалган сүйүү, жалган жар, чындык кайда таппай өттүм кечиргиндей. Эми эжекем да таппай өттү. Укмуш суфилер, суфи акындар, генийлер таппай өткөн, Айтматов таппай өткөн дүйнөнү эжекем да таппай өттү. Бирок ошол бизге табышмак дүйнөнү ошол мурасты таштады да. Таштады. Биз мээбиз болсо биз ойлонушубуз. Биз улап ошо жөнүндө ой жүгүртүү керек да. Анан жанагы Алыкул айткандай, бизден жаш, бизден акылдуу жаштар келет. Анан ошо Шербеттер улайт деген ойду, ошол чулуу улуу ойлорду эжем таштап кетти да. Анан эми туулган күнү мына Замир өзүңдөй иниси бар, ырысы бар экен. Кыргызча айтканда өзүң чачыратып, жашынакай кылып улап келатасың. Булардын эми биз айтпасак дагы бул поэзиясы өлбөй турган, экөөнүн чыгармачылыгы жашай бере турган бир экинчи өмүр